Урматтуу кыргызстандыктар, былтыр кирешени легалдаштыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамды өлкөбүздүн бай жарандары капиталдарын чет өлкөлөрдө кармабастан өз өлкөбүзгө алып келсин. Накталуу акчаларын чет өлкөлөрдүн банктарында катып жатпастан бул жакка которуп, өзүбүздүн банктарга салсын, өзүбүздүн экономикабыздын пайдасына иштесин деген максатта кабыл алынган. Мыйзам 1-июлга чейин күчүндө болот, андан кийин күчүн жоготот. Эми иштин чоо жайын өтөйүн. Буга чейин баарыбыз эле карапайым калктан башка орто бизнестерден тарта жогоркулардын баары мүлктөрүбүздү башка бирөөлөрдүн аттарына каттатып келгенибиз жашыруун эмес. Мындан сырткары эң бай деген жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин миллиарддарын чет өлкөлөрдөгү банктарда кармап жатышат. Мындай байлар бизде көп. Эмне үчүн чет өлкөлөрдө катып жатышат деген суроого жооп жөнөкөй эле. Буга чейин мынча акчаны кайдан, кантип таптың, канча салык төлөдүң деген суроо туулуп, маселе жаратат эле. Эми мына ушул мыйзам менен андай маселе жаралбагандай кылып, легалдаштыруу мүмкүнчүлүгүн түзүп жатабыз. Бул мүмкүнчүлүк 1-июлга чейин гана иштейт. Андан кийин иштебейт. Ошондуктан кечикпей легалдаштырып, үлгүрүп калыңыздар. Эми өзүмдүн мүлктөрүмө токтолоюн. Мен 2005-жылы жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бизнес чөйрөсүнө келгем. Бул сүрөттө турган имаратты Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү 96, 2005-жылы жаңыдан куруп баштап, 2010-жылы бүткөнбүз. Апрель инкылабынан кийин Ата журт партиясынын штабы катары колдонгонбуз. Кийин биз оппозиция болгондугубузга байланыштуу куугунтукталып, 2020-жылга чейин бул имарат толук кандуу иштебей турду. Бирок ошентсе да жер жана имарат үчүн салыктарын өз убагында толук төлөп келдим. 2020-жылы президенттик штаб катары колдондум. Андан бери толук кандуу иштей баштады. Албетте, жогоруда айткандай, менин имараттарымда мурда башка бирөөлөргө катталган эле. Эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп легалдаштырдым. Кыскасын айтканда, бардык мүлктөрүмдүн баасы 20 миллион доллардын тегереги болот экен. Легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төлөп бердим. Мыйзамдын талабы ушундай. Чет өлкөдө каткан акчаларым жок. Болсо аларды да алып келип өзүбүздүн банктарга салып коймокмун. Эми биздин бай жарандарыбызга кайрыламын. Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлктөрүңөрдү өзүңөргө каттап, легалдаштыргыла жана чет өлкөдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет. Акча каражаттарыңар өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштесин. Мамлекетке тийген пайдасы ошол. Башка максат жок. Сурак болбойт. Мындан ары ички инвестор менен чет өлкөдөн келген инвестор үчүн бейиштей шарттарды түзүп бергенге мамлекеттин бардык күчүн жумшайбыз.